Biz азыр Бишкек шаарындагы Мадина базарынын жанында турабыз. Бул жер эвакуаторлор үчүн абдан майлуу сүттүү жер. Анткени бул жерден ак жол айып короо аянтчасы жакын болгондуктан айдоочулардын 90% унааларынын дээрлик көпчүлүгү ушул жактан ташылган. Биз бүгүн айдоочуларга шарт түзбөгөн шаар бийлигин, андан пайдаланып айып салган жол коопсуздугу кызматын, алас келгенсип мыйзамсыз, негизсиз ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан эвакуациянын чыныгы жүзүн ачып берүүгө аракет жасайбыз. Саламатсыздарбы? Биздин аты жөнүбүз Улукбек Карыбек уулу. Биз менен болуңуздар. Кыргызстанда унааларды эвакуациялоо аракети 2015-жылы кызуу башталган. Бул системаны ишке ашыруу үчүн алгач Аргымак унааларды эвакуациялоо кызматы коомдук бирикмеси түзүлүп, МАИ кызматкерлери менен коомдук бирикме унааларды мажбурлап эвакуациялоо боюнча мыйзамсыз келишим түзүшкөн. Аргымак унааларды эвакуациялоо кызматы чү дегенде эле эрге кыйшык отурган. Себеби мыйзамга ылайык коомдук бирикме коммерциялык иш менен алектенүүгө укугу жок эле. Ошол эле 2015-жылы башкы прокуратура Аргымактын жетекчилигине унааларды эвакуациялоо үчүн мыйзамсыз төлөм чогултуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп, жаңжал чыккандан кийин келишим бузулат. Бирок кеминде дагы 2 ай бою Аргымак унааларды эвакуациялоо коомдук бирикмеси эреже бузган унаа ээлерин опузалоо менен алектенгендигин, мыйзамсыз ишмердүүлүктөрдү уланткандыгын башкы прокуратура белгилеген эле. Бул коомдук бирикменин мыйзамсыз иш аракеттерине кандай укуктук баа берилип, кимдер жоопкерчиликке тартылгандыгы жабык бойдон калып келүүдө. Аталган коомдук бирикменин негиздөөчүлөрү катары Бийбосунов Нурбек Мелисович, Бийбосунов Нурлан Мелисович, Сафонов Александр Ивановичтер эсептелинет. Аты өзгөрүлгөндүгү менен өзөгү дале болсо ошол бойдон калгандай. Маселен, Портал Групп ЖКЧсы 2015-жылы түзүлүп, негиздөөчүлөрү Сайдазимов Мурат Мелисович, Барктабасов Кубанычбек Эшенович, Бийбосунов Нурбек Мелисович, Кояналиев Назарбек Башыбековичтер ээлик кылышат. Белгилей кетүүчү нерсе эки компанияны байланыштырган Бийбосунов Нурбек Мелисовичтин болуп жаткандыгында. Мында бизди кызыктырган Бийбосуновдор болду. Бийбосуновдор кимдер? Алар эмне менен алектенишет? Бийбосунов Руслан Мелисович Тышкы иштер министрлигинде иштейт. Азыр ал Кыргыз Республикасынын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдук кызматын жетектейт. Бийбосунов Уланбек Мелисович мурда улуттук коопсуздук кызматында, андан соң Ички иштер министрлигинде экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын полковниги. Азыркы тапта Ички иштер министринин кеңешчиси болуп иштейт. Үлкөн бир туугандарынын доорунда бийликтен күн тийип турган Бийбосунов Нурбек Мелисовичтин Портал Групп компаниясына эч ким эч качан көлөкө сала албастыгын 5 жылдык тарых тастыктап тургандай. Баса дагы бир негиздөөчүсүнө көңүлүңүздөрдү буралы. Кояналиев Назарбек Башыбекович уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү, каралар дүйнөсүндө катыштыгы бар экендиги аныкталды. Мекемеден маалымат алганы барганыбызда дал ушул жаранга күбө болдук. Абдан орой жана бандиттик кылык жоруктагы аракеттери менен биздин ишмердүүлүгүбүзгө абдан тоскоолдук кылууга аракет кылышты. Компаниянын негиздөөчүлөрү, алардын калкалоочулары кимдер экендиги жөнүндө учкай маалымат бердик. Эми ишмердүүлүгүн баяндайлы. Ошентип Аргымак коомдук бирикмеси коммерциялык ишмердүүлүгүн уланта албай 2015-жылы Портал Групп ЖКЧсы түзүлөт. Мыйзамдаштыруу жолуна түшүү аракети башталып, бирок тилекке каршы эч кандай майнап чыкпайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын демилгеси менен 2017-жылы унааларды эвакуациялоо кызматтары боюнча тендер жарыяланган. Биринчи жолкусу ошол жылдын 21-ноябрында, экинчи курдай 15-декабрда өткөрүлгөн. Бирок эки жол тең катышуучулардын жалгыздыгынан жараксыз деп табылган. Тендер жокко чыккан соң жол коопсуздугу кызматынын компания менен келишим түзүүгө мыйзам жол бербейт эле. Тилекке каршы мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 21-беренесин одоно бузуу менен келишим түзүшкөн. Бул жерде дагы бир кызыктуу жагдай, кызмат көрсөтүүдүн баасын жол коопсуздугу кызматы бир гана сомго баалап койгондугунда. Маалымат алуу үчүн жол коопсуздугу кызматынын сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы Адиев Ринат мырзаны жумуш ордунан такыр кармай албадык. Телефон аркылуу байланышып, канааттандырарлык жооп ала алган жокпуз. Калганын кандай иштеп атат? Жолуда биздин жумушубуз да баштап, договор түзүлдү. Болду, андан кийин жол иштеп атат, кандай иштеп атат? Биз аны тейлебейбиз. Мисалы, эки машинаны алып кетүү каралганбы келишимде?
Алло. Андан соң жол коопсуздугу кызматынын орун басары Маналы Саркуловго суроолорубузду узатканыбызда төмөндөгүдөй жооп алдык. Портал Групп ЖКЧсы менен дагы бир коррупциялык схеманы мурдагы Финпол ачыктаган. Анда эвакуацияны 6 күн бою эксперимент үчүн көзөмөлгө алган. Бул мезгилде 306 автоунаа эвакуацияланган, бирок протоколдор 106 унаа үчүн гана түзүлгөн. 6 күн ичинде мамлекетке 200 миң сомдон ашык материалдык зыян келтирилген. Натыйжада 6 ай ичинде мамлекетке келтирилген зыян 9,8 миллион сомго бааланган. Бул иш боюнча Кылмыш кодексинин алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери козголгон. Прокуратурада АБЖ мурдагы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматында улуу соттолуучулардын аты тергөөнүн купуялуулугуна шылтап басма сөзгө жарыяланган эмес. Учурда улуттук коопсуздук кызматында тергөө болуп жаткандыгына карабастан, мыйзам бузуу ишмердүүлүгү дале болсо уланып жаткандыгына күбө болдук. Фучик көчөсүндө жайгашкан айып короо аянтчасына барганыбызда сол чөнтөккө солонгон бир топ протоколдорду колго түшүрдүк. Колубузга тийген протоколдорду толук толтурбастан, уушталган бойдон таштандыга кетет экен. Мекеменин ичиндеги таштанды урналардын ичинен таап алган афералык протоколдорго назар салыңыз. Афералык дегенибиз бир тарабы айдоочуну алдоо үчүн толтурулуп, экинчи бети актай бойдон калгандыгында. Ал эми эвакуацияланган айдоочулардын акчасы кимдир бирөөлөрдүн капчыгын калындатып жатат окшойт. Бул жердеги кызматкерлер мыйзамсыз иш аракеттерин жабуу үчүн түрдүү жолдор менен соодалашууга аракет жасап, майнап чыкпастыгын билип, тим болушту. Бул көрүнүш 7 апрель көчөсүндө жайгашкан Ак жол айып короо аянтчасында да кайталанды. Булардын курмандыгына айланган Дамир аттуу айдоочу схеманы ачыктоого жардам берди. Ал жактагы чыныгы абал төмөндөгүдөй. Бул жерде инспектор протоколду толук толтурбастан 70% жеңилдиги жок айдоочулардан алдамчылык жолу менен 1000 сомдон алып жатып турушкан. Туура эмес токтоткон автоунаага 1000 сом айып салынат. 70% жеңилдигин эске алганда 300 сом төлөнүшү керек эле. Биз барганда жемкорлук жолдорун жашыруу үчүн абдан аракеттеништи. Жол коопсуздугу кызматынын тиешелүү жетекчилерин чакырганыбызда эч кандай чара колдонушкан жок. Байка, мен эле аштырбайсызбы, кененирээк сурайлы, сүйлөшөлү. Тооканада кылбай. Айлабыз кеткенде башкы прокуратурага бардык. 300 сом керек. Ошондо 750 сом менден ашык алып койду. Мен ал жерге барган бир эле мен эмес, мага окшогон адам канча бар ада. Күнүнө кайнанан 750 сом төлөнүп салынып оңбой калат да. Учурда бул иш тергөөдө. Буга чейинки иликтөөлөрүбүздө коррупциялык жолдорду ачыктоонун ордуна жаап жашырууга аракет көргөн прокуратура кызматкерлери бул ишке кандай баа берет күтүп туралы. Бүгүнкү күндө Портал Групп ЖКЧсы республиканын бардык аймагында эвакуация кызматын жалгыз көргөзүшөт. Ар бир шаарда төлөм наркы ар кандай тарифте болушу керек эле. Тилекке каршы мындай жагдайлар эске алынбастан 1250 сомду чапчып жатат. Биз бул жагдайды Ош шаарынан да иликтедик. Ал жакта деле ушул кейип жасалма дүмүрчөктөр менен айдоочулардын чөнтөгүн кагып жатышыптыр. Муну Портал Групп деп кифтанса берип атпаймынбы? Портал Групп деп кифтанса берет экенсиңер, э? Siz hukuk korku oynatıp tursun, siz 100 somdan aldırıp atmayısınız. Buna ben 100 som vereyim hazır. Aldığına da kiftansa caz verilir. Caz vermeyip kiftansa caz verirsin mi onunla? Эвакуациялоо тармагында жападан жалгыз ээлик кылган Портал Групп ЖКЧсынын наркына назар бурсак, эвакуацияга төлөнгөн 1250 сомда чоң күмөндүүлүктү жаратууда. Бир эле учурда эвакуатор 2 унааны бирдей жүктөп кетет. Демек, кызмат наркы түп тамырынан өзгөрүп жатпайбы? Транспорт жана жол коопсуздугу боюнча көз карандысыз аудиторлордун жана адистердин эсеби боюнча бир автоунааны эвакуациялоо суммасы 600 сомдон ашпашы керек. Бул суроо боюнча монополияга каршы мамлекеттик агенттигинин жетекчилигине суроо салганыбызда 1250 сом бир автоунааны кран менен көтөрүп эвакуация кылганына бекитишкен. Бирок артында сүйрөгөн автоунаага тиешеси жок экендигин белгиледи. Башка мамлекеттердин баягы аналитикалык материалдары бар, алардын пландык затраттары бар, гаилер берет ал материалдардычы. Эсептерин гаилер берет да, монда чыгымдар бар деп. Алар менин билишимче 2,5 миңге берген. Анан биз эсептеп тактап эң баштапкы баасы, жогорку деңгээлдеги баасы 1,5 миңден ашпаш керек конкурс өткөргөнгө деп. Бир машинага. Ал эми артында сүйрөп кетүүчү мыйзамсыз жана унааларды техникалык тетиктерин бузулууга алып келери бышык. Дал ушундай талаптардан улам кран менен гана жүктөп кетүүгө баа бекиген. Статистикалык комитеттин маалыматына таянсак, 2007 жылы республика боюнча 290 миң автоунаа катталган болсо, 2021 жылга карата 1,438 миң автоунаа каттоодон өтүптүр. Учурда Чүй облусу боюнча 335.245, Бишкек шаары боюнча 442.314 автоунаа каттоодон өткөн.
Жалпы жолунан Чүй Бишкекте 777.559 автоунаа каттоодо турат. Калаага 7 облустан кирди чыкты жана каттоосу башка аймакка таандык борбордогу унаалардын так эсеби жок. Ал эми урматтуу мэриядагылар шаар ичиндеги таштандыларды араң ташып жетишпей жатканда бул маселе жөнүндө ойлонуу, айдоочуларга шарт түзүп берүүгө бир нерсе деш өтө эле эрте. Бул эсепти сиздерге бекеринен айткан жерибиз жок. Бишкек шаарындагы авто токтоочу жайлардын саны, камсыздоосу канчалык? Бул көйгөйдү кимдер көзөмөлдөйт, кимдер пайда таап, кимдер зыян чегип жатат? Мындай жагдайда айдоочуларда эмне айып? Адатта атайлап эреже бузган айдоочу жазага тартылышы керек эле. Авто токтоочу жайлар менен камсыздалса, анан бош турган авто жайга токтобостон эреже бузган болсо так ушундай жаза менен жазаласа эч ким нааразы болбосо керек. Миллионго чукул автоунаа кыймылда болгон борбордо болгону 84.507 гана авто аянтча бар. Борбордогу мындай шартта айдоочулар кайда токтойт? Көпчүлүгү айла жоктон токтоого аргасыз болуп жатат. Урматтуу көрөрман, бул иликтөөнүн жүрүшүндө биз бул тармакта эвакуациянын айланасындагы коррупциялык жолдорду ачып берүүгө аракет жасадык. Албетте, бүгүнкү күндө борбор калабыздагы айдоочуларга шарт түзүп берүү жагдайы таптакыр жок болгондугуна байланыштуу биз мындай айып кагаздарды сол чөнтөккө солонтпостон адамдык факторлордон алыстоо үчүн айып кагазды айнегине чаптоо менен чектелсек кандай болот? Көрсөтүүнүн жыйынтыгында биз бул иликтөөнүн жүрүшүн мындагы мыйзамсыз жагдайларга укук коргоо органдарынын тажрыйбасына жана алардын айберине жүктөп биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар.